Куш убакытман кечиңиздер менен. Бул эфир жөнүндө мындай, кандай десем, спонтанно болуп калды. Бүгүнкү эртең мененки жаңылыктардан бардыгыңыздар эле окудуңуздар, менин оюмча. Үй бүлөдөгү болгон чыр-чатактын айынан жолдошунун колунан атып өлтүрүлгөн келиндин окуясы жөнүндө. Ооба, буга чейин бетин тилди, анан кийин баллонду мойнуна сүрүп башка кылды, уруп аткан, көгөрүп аткан, кулагын кесип аткан, мурдун кесип аткан окуяларды көрүп эле жүрөбүз, бирок мындай, кандай десем, как будто бул норма дегендей эле кабыл алып атабыз да. Как будто бул аялдар үчүн норма. Биздин коомдо, Кыргызстандын коомунда аялдар үчүн бул нерсе норма да. Еще түгүнү комментарийлерге жазып коюшуптур. Ушуну көрмөк 20 жылдыкты бекер эле оюштуруп атышат. Анан күттүм кечке чейин, мүмкүн биздин блогерлерден, эркектерден, мүмкүн муфтияттан, мүмкүн чыкпадыбы кече баягы Айнура Сагынбаевага реакция кылып муфтияттан чыгышпадыбы? Биз мындай кылабыз, андай кылабыз депчи. Ошондой болуп муфтияттан, же болбосо молдолордон, же болбосо депутаттардан, мырзалардан чыгып, анан кийин мырзаларга кайрылуу жасап, эмне болуп атасыңар, көзүңөрдү ачкыла. Аял ким силерге? Миң башка кылган күндө, көчөгө чыгып кеткен күндө дагы кандай укугуңар бар? Силер бирөөнүн кызынын мурдун кесип, бирөөнүн кызын атып өлтүргөнгө деп мындай көзүңөрдү ачкыла деп кайрылуу жасап койгондору болбоду да, мырзаларданчы. Анан кечке чейин чындап эле өзүмө кармап араң жүрдүм. Анан жиреке суроолор келип атты. Жакындарым чалып атты. Мен чындап эле жүрөгүм титиреп калды. Анан кээ бир мындай колебанияда турган үй бүлөлөр, ушундай бизде да насилие болуп атат. Бизде дагы ушундай күйөм кызганычтын айынан ызы-чуулар көп болот. Мен дагы бир күн болсо бир күн өлтүрүп коебу деп корком деген айымдарын жаза башташты. Анан бул окуянын болушуна караңыздар, ушундай окуялардын көбөйүшүнө аялдар, биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Биз өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Мен бир эле нерсени айткым келип атат сиздерге. Урматтуу аялдар. Биздин табиятыбыз ушундай. Биз кайсыл жерде сүйүү жана комфорт болгон жерде гана биз жашоого укуктуубуз. Кайсыл жерде сүйүү жана комфорт. Эгер сүйүү менен комфорт жок болсо, сиз должен эмессиз эч жерде кармалып. Сиз турмушка должен эмессиз. Турмуш ал эркекке керек. Себеби эркек үй бүлө куруп, тукум улаш керек. Аялга турмуш кереги жок, андай турмуштун кереги жок. Турмушка чыдаш керек, анан турмушка миниш керек, Аял милдеттүү эмес турмушка чыдашка. Эгер сүйүү боло турган болсо, комфорт боло турган болсо, аял ошол эркектин бала чакасын, тукумун улап берет. Эгер андай болбогон жерде, комфорт болбогон жерде, сүйүү болбогон жерде, аял должен эмес турганга. Сен жок дегенде болуп атабы, ошондой подозрение болуп атабы, аялдар? Көзүңөрдү ачсаңар, мындай 21-кылым, кичине окусаңыздар, укуңуздарды коргогула да, эми азыр караңгы заман эмес да. Мисалы, насилие каякта катталат? Афганистанда катталат. Насилие баягы Африканын 3-чү өлкөлөрүндө көп катталат. Алар кимдер? Алар окубагандар. Алар караңгылыктын айынан ушул нерсеге макул болуп отурушат. Биз мектепке барабыз, жогорку билим алабыз, биз окуйбуз го. Кичине мындай аялдар, өзүңөрдүн укуңарды өзүңөр коргогулачы айланайын. Значит, все болду. Эми кандай слух кандай понятие пайда болот? Көрдүңөрбү эркектердин нагло жазып атканын? Ушуну көрмөк, анан кийин классташы жазыптыр, жазса жазсын, башка кылсын. Мадемектен классташы менен кетип калсын, качып кетсин, Жамиля мен Даниярга окшоп. Аны соттой турган закон бар өзүнчө. Же болбосо Кудай бар аны жазалай турган. Эркек ким экенин аны атып койгудай. Билбейм, мен мындай мынчалык эмоция менде козголо элек болчу. Мен караңгылыктан, айрыкча аялдардын ошол нерсеге, насилияга чыдап отура бергендерине мен азыр түшүнбөй атам да. Болбой атабы ошол үй бүлөдө комфорт.
Бул это ошол сага карата сүйүү, сага карата уважение. Зачем ал жерде сен өзүң баркыңды курат? Пускай биздин эркектер да үйрөнүшсүн аял сыйлаганды. Ошого керек үй бүлө. Бала чака ошого керек. 5 баланы ким ойлойт? 5 баланы ошол эркек ойлойт. Айланайын аялдар, силер милдеттүү эмессиңер турмушка. Силер бактылуу жашаганга милдеттүүсүңөр. Чем ошондой опасный үй бүлөдө жашагандан көрө, кордолгон үй бүлөдө жашагандан көрө, идиш жууп болсо дагы өзүң мындай тынч жашоо кылбайсыңбы? Анан мен ушинтип айтып чыксам, анан бузуп атат андай мындай. Аты өлтүрүп койгон бузбай эле да, семьянычы. Аты өлтүрүп койгон, кулагын кескен, мурдун кескен эркектер бузбай эле да аларчы семьяны. Экинчи катын алып аткандар, измена кылып аткан эркектергечи жараша берет, алар бузбай эле да. Анан ушундай чыгып, аялдардын укугун коргоп, аларга бир ооз сөз айтып койгон, мага окшогон аялдар бузат да, коомдучу, үй бүлөнү. Дагы бир жолу кайталаймын. Аялдар, сиз бактылуу жашаганга, сүйүүгө, сүйүү бар жерде, анан комфорт бар жерде гана сиз долженсиз. Всё, калган турмуштун, ушундай турмуштун кереги жок. Ал жерде 1 секунд дагы турбай эле коюңуз. Андан көрө кетмен чаап, талага чыгып алып, клубника терип, башка жерге барып алып, идиш жуу, андан көрө пешене териңиз менен өзүңүздүн курсаңызды багыңыз. Балдарды бага турган, ойлой турган